Акылбек Жапаровтуку, Ибраевдуку өттү уже. Достали уже. Тұрайындар десе. Үч киши эфирде, ким болду экен эфирде? Так, бөлүшүп койсоңуздар. Блин. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу Акылбек Усенбекович и Жолдош Ибраев. Эмне эле придумывать этип эле, эмне эле придумкалардын баарын салып атасыңар, Акылбек Усенбекович. Ибраев, министр энергетики или кто-то там. Мындай кичине, мындай, силер акча жасасаңыздар дагы элден жасабагалачы акчаны, же бюджеттен урдабай эле койгулачы акчаны. Мына простой пример. Азыр келди, мага электриктер келди. Силердин районуңарда биз деген замена счетчиковторду жасап атабыз дейт. Зачем мне замена счетчиков? Мага 2 жыл мурун эле замена кылып кеткенсиңер. Жапжаң счетчикте 2 жыл мурун замена кылып кеткен счетчик. Эмне тияка бюджетиңерге бюджеттен акча алып ушунда акча жасайын деп атасыңар. Бюджетти распиливаете вот таким способом. Мына жапжаңы, мынакей, жапжаңы мен немем турат. Жапжаңы счетчик. Полностью счетчикте жаңырткан 2 жыл мурун. Эми келип алып туруп бүт баарын замена кылып атабыз, однотипный болуш керек. Мына бүт эмелер менен турат, жапжаңы счетчик турат. Мынакей. Бүт эмелер менен полностью оплачивается, запломбирован, тийилген жок, эчтеке кылган жокмун. Эмне эле жанталашып эле, эптеп эле новшестволор, жерине бирөөлөрдөн счетчик алдыңар, сатып алдыңар Россиядан счетчиктерди. Анан бюджеттен акчаны эметиш үчүн счетчиктерди жасап атасыңар, счетчиктерди меняйм деп. Уяттай. Ушунчалык да болобу. Бюджеттен ошол келген акчаны, андан көрө ошол акчаны элдин школ салгыла. Тигине биздин Садымдырого жай школдор салабыз деп атпайбы? Больницаларды ошолор салгыла да. Биз деген однотипный счетчик коебуз, ошо однотипный счетчик не. Бул деген баягы Ширшовдун схемасы. Ширшов канча жолу счетчиктерди алмаштырды. Сопсонун жапжаңы 2 жыл мурун коюлган счетчигимди азыр алмаштырабыз деп келиптир. Силерден акча албайсыз, алмаштырабыз. Ооба, менден акча албайсыңар. Зато бюджеттен списать этип атасыңар да. Уялсаңар болбой. Акылбек Усенбекович, акылдуу боло бербеңизчи. Силер кандай акылдуу экенсиңер, бүт Кыргызстан билет. Тажатып бүттүңөр уже. Президентке саботаж кылып атасыңар, эл жаман көрүп, атайын жаман көрүп атасыңар президентти. Саботажниктер. Уят да. Поступили деньги бюджетта, отдайте на другие какие-нибудь бөлөк нерселерге. А бияктан дейт, счетчикти алмаштырабыз деп, эртең менен туруп алып туруп, счетчик алмаштырабыз деп келип атасыңар. Счетчикти коюп бересиз, жумушун төлөп бересиңер. Чё это, имитация бурной деятельности, что ли? ИБДшники, блин. Акылбек Усенбекович, акылдуу боло бербеңизчи, элди жинди көрө бербеңизчи. Жолдош Ибраев, сиз дагы мындай, элди жинди көрө бербеңизчи. Чыдай турула. Могу силердин чыдаганыңар? Сопсон турган счетчиктер туруп алып туруп, ой, улан, кандайсың? Вот азыр деген, эртең менен келиптир мага балдар, улан. Келип туруп, бияка бригада келип туруп, азыр биз сиздин счетчигиңизди алмаштырабыз дейт. Мен айттым, счетчик меники 2 жыл мурун алмашылган, мына могу счетчигим. Келип алып туруп, монда жапжаңы счетчик коюп кеткен 2 жыл мурун. Зачем буну счетчикти алмаштырыш керек? Мына жапжаңы счетчик. Мынакей деп көргөздүм счетчикти. Полностью мына забор эменди баарын текшерип чыкты, өйдө жакта моуларын баарын текшерип, баскылап, моуларын баарын карап чыкты. Деп, анан кийин айттым, бул кандай, жок, биз баарын алмаштырышыбыз керек дейт да. Жок, биз баарын алмаштырышыбыз керек дейт. Силердин район бүт баары однотипный болуш керек дейт. Анан счетчигин кандай деп көрсөтсөң, ушундай эле экен.
Зато ошол счетчикти алмаштырыш керек экен. Мен анан акчасын ким төлөйт десем, акчаны мамлекет өзү төлөп атат дейт. Кызыксыңар го? Мамлекеттин акчасы бул деген мамлекеттин бюджетине түшкөн акча, бул элдин акчасы. Элдин акчасын эмне кыласыңар? Сопсонуп турган счетчиктерди алмаштырып. Кимде Акылбек Байкеңден болсо кимде? Премьер правительства ошол да. Бул деген баягы счетчиктердин масына. Бакеевдин малында ушундай системалар көп болгон. Газовый счетчиктерди алмаштырган, анан газовый счетчиктерди алмаштырган, кайра светтин счетчиктерин алмаштырды. Бир жылдан кийин кайра газовый счетчиктерди алмаштырды. Анан кайра эмелерди алмаштырды. Бул кандайча түшүнсө болот бул? Кудай урбады эми. Сопсонуп турган счетчикти биз алмаштырабыз дейт да. Эме жумушуна төлөп бересиңер дейт. Бул эмне деген акмакчылык. Эми ал счетчиктер мындай болуп туруп мамлекеттин эсебинен коюлсун. Бирок ал мамлекеттин эсебиндеги акча бул деген элдин акчасы, бюджеттин акчасы. Мына эми назло кылып туруп өчүрүп салышты светтин меники. Ал акмакчылык да бул толук менен. Сине мында ойлоп туруп оккат кылбайсыңар, жөн эле бюджеттин акчасын жей. Бул деген бюджеттин акчасы жемей деген сөз. Бюджеттин акчасын жеп атасыңар. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар.